Саламатсыңарбы окуучулар, кутмандуу күнүңөр менен. Кандайсыңар? Бүгүн силер менен кезектеги сабагыбызды баштасак, кыргыз тили мугалими мен Таникулова Шайыргүл Сарыбаевна. Баарыбыз китеп, дептер, калем саптарыбызды даярдап, дептерибизге бүгүнкү числону жана теманы көчүрүп жазабыз. Бүгүнкү число 7 айынын 20-сы. Тема ар бир кесип маанилүү. Кесипти билдирүүчү поз кер мүчөсү уланган зат атоочутор. Бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен тааныштыра кетсем, билим берүүчүлүк мындай жаңы лексика менен таанышып, түшүнүк аласыңар. Өнүктүрүүчүлүк кесиптин түрлөрү менен таанышып, алардын кандай милдет аткарарын өз түйшүгүн сезе билип, көнүгүүлөрдү аткарууга калыптанасыңар. Тарбия берүүчүлүк ар дайым маданияттуу, илимдүү, билимдүү адам болууга умтулуу менен ар бир кесипти ардактай билүүгө тарбияланасыңар. Аралыктан окутуудагы алтын эреже менен таанышып алсаңар, үйдө болуу, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо, убакытты туура бөлүштүрүү, сабактарды көрүү, түшүнүү, тапшырманы аткаруу, суроолорду берүүдөн тартынбоо, көзгө көнүгүүлөрдү жасаганды унутпоо. Демек, балдар, бүгүнкү сабагыбызда ар бир кесип маанилүү деген теманын негизинде иш алып барат экенбиз. Бүгүнкү сабагыбыздагы жаңы сөздөр менен таанышып алып, жана дептериңерге көчүрүп жазгыла. Бөдөнө, касапчы, кийизден жасалган буюмдар. Өз алдыңарча дагы кайталап, дептериңерге көчүрүп жазып алгыла. Кыргыз тили китебибиздин 65 бетин ачсаңар, 24 көнүгүү бар. Ошол эле көнүгүүнү аткарсак жана диалогду уланткыла. Мен силерге алгач диалогду окуп берейин. Мен элчи болгум келет. Анткени ал элдик намысты коргойт, алыскы өлкөлөргө каттайт. А сенчи? Мен ишкер болгум келет. Анткени ал ишканаларды ачат, биздин жашооду жакшыртат. Демек, балдар, бизде бул көнүгүүдө элчи жана ишкердин ким эмне жумуш аткарары жөнүндө диалог түзүшүптүр. Силер дагы өз алдыңарча диалогду улантып, келечекте ким болгуңар келген болсо, мен инженер болгум келет, же мен врач болгум келет деген сыяктуу кесиптердин ээсин атап, жана диалогду улантабыз. Кийинки көнүгүүгө көңүл бурсак, 26 көнүгүү таблицаны толуктагыла. Бизге үлгү катары тарбиячы деген сөздү таблицаны толуктап көрсөтүп койгон. Ким кандай милдет аткарат, кайда иштейт. Тарбиячы ким? Тарбиячы кандай милдет аткарат? Балдарга тарбия берет, окутат, үйрөтөт. Кайда иштейт? Бала бакчада, мектепте иштейт. Силер өз алдыңарча элчи деген сөздү ушул 3 суроого жооп катары жазып чыгасыңар. 27 көнүгүүгө көңүл бурабыз. Төмөнкү сүрөттөр боюнча кооз чырдак жараткан адамдын кесибин атагыла. Демек, балдар, бул кооз чырдактарды бизге ким жаратты болду экен? Ушул чырдакты жараткан адамдын кесибин эмне деп айтабыз? Таап, дептериңерге жазасыңар. Кыргыз чырдагы 29 көнүгүүдөгү кыргыз чырдагы деген текстти окуп, андан кийин суроолорго жооп беребиз. Баарыбыз биргеликте кыргыз чырдагы деген текстти чогуу окуйлу. Кыргызстанда жыл сайын эл аралык кыргыз чырдагы фестивали өткөрүлөт. Бул фестивалга Кыргызстандын бардык облустарынан келген өнөрпоздор катышат. Көргөзмөдө шырдактардан тышкары кийизден жасалган башка буюмдар да болот. Жалпы 254 шырдактын ичинен 27 шырдактын ээси экинчи турга чыкты. Ал эми жеңишке 12 өнөрпоз ээ болду да баалуу белектерди алышты. Бүгүнкү сабагыбызды бышыктасак, бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүңөр? Анда эмесе
Жогорудагы суроолорго жооп берүү менен биргеликте сабагыбызды бышыктайбыз. Кыргыз Чырдагы фестивалына кимдер катышты? Көргөзмөгө кандай буюмдар коюлат? Канча өнөрпоз жеңишке жетти? Жеңгендер эмне алышты? Кыргыз Чырдагы жөнүндө дагы эмнелерди билесиңер? Ошол суроолорго жооп бересиңер балдар, өз алыңарчы. Анда эмесе үйгө тапшырма 30-күнүгү 67-бет. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Саламатта калгыла.